сел каптап кеткен. Ошонун кесепетинен бул шаарлар жашаган эли менен мал мүлкү оокаты менен селдин топурагынын астында калган, калганы агып, ак өлөңдүн топурак бели менен ысык көлгө агып куюлуп калган. Мындай да бир айта турган сөз. Эмне үчүн бул жерде мен бул көрсөтүп атканым? Бул аянт мындан ары карай чыгышты көздөй өз убагында Карабактын орду менен 21 кишиге жеке менчикке 20 сотыйдан огородко бөлүнүп кеткен. Ана мен муну айтып атам. Айланайындар. Бул жерди бекер бөлдүңөр. Бул жерде тарыхый, маданий мурас жатат. Бул деген өзү өтө баалуу кайтарылган жерлер. Бул жерге тийбегиле. Бул жерде эртеңки күнү казабыз деп археологдор, тарыхчылар келсе салып алган тамыңардын баарын бусат. Ошондуктан азырынча жөн тургула, аныкталсын деп какшап атырып, мен бул жерге жана там салдырбай токтотуп калгам. Анан мына көчөгүн эле биз бул жерде мындай татынакай кылып койсок, көчө түштөн кийин бул жерди казып жибериптир. Бул жерде эмне иштешет? Бул жерде алтын жок. Алтын иштешеби? Бул капталдын баарын сыйрышкан. Анан эмнеге мындай эметет булар? Анан бул жерде мунун үстүндө дагы бир топ ташын талкалап жиберди. Андан башка бул Карабактын ар жагын азыр көрөсүздөр. 78 кишиге дагы пландаштырып, сессияда карап, бул жердин баардыгын 20 сотыйдан бөлүп жиберебиз дегенде 2009-жылы мен токтотуп калгам. Ал жөнүндө баардык өйдө жогорку бийликтерге билдиргем. Бирок ошонун эмеси дагы эле трансформация берсе, там салып алабыз деп жылынган адамдар жок эмес. Дагы эле бара калалы деп атат. Анан бирок бул жерге салууга болбойт. Мына бул азыр биз турган жердин мына тиягынан баштап бул чыгышты көздөй 870 метр, туурасы 401 метр, ошо 36 гектар жер. Бул ушул Суяб шаарынын борбордук сепили. Мунун ичинде баардык ошол кездеги кызматтары болгон, хан турган, касынасы турганын, жоокерлердин жашаган жери турган, мечиттери турган. Анан эми ошонун баардыгын айтып атпайм. Ошол 10-кылымдын башында 920-жылдарда селдин топурагы басып кеткен. Анан бул сел жөнүндө өзүнчө да бир чоң эме тартууга болот, жазууга да болот. Мен өзүмдүн макалаларымды, ошол жөнүндө эмгектеримди өзүмдүн ассоциация ыйык мурас деген баракчамда интернетте жазылып турат. Бүт баардык болгон нерсенин баары ошондо турат. Андан башка мурас Баракелдеге жаздык. История Кыргызстана дегенге жаздык. Баардык болгон колдон келген маалымат каражаттарына жазып билдирип атабыз. Биздин мамлекеттин жогорку бийликтегилер эмне үчүн буга көңүл буруп, ушул тарых маданият жылында ушул ачылып калсын. Ушундай изилденген жаңы тарыхыбызда бир жаңылык болсун деген адамдардын чыгышын мен күтүп атам. Билбейм качан чыгат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бул жерде ушул шаар болгондугу тууралуу, байыркы кездеги шаардын калдыгы бар экендигин бир катар гезиттерге жарыялап, ошол Коңурбаевдин макаласын өзү айткандай көп бир топ гезиттерге алып барса алар баспай, интернет сайттары да кабыл албаганда ошол материалдарды жалпы журтка тааныштырган журналист Кайнарбек Бийлибаев замандашыбыз дагы биз менен чогуу барып, ошол касылган дубалды көрүп, өзүнүн пикирин айтты эле. Азыр сиздердин назарыңыздарды Кайнарбек Бийлибаевдин сөзүнө буралы. Жер жүгүлгөн тушукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, орголорго Бул Кайырбек Коңурбаевди чындыгында мен өзүнүн макалалары менен тааныш болгону менен өзүн тааныбайт элем мен. Баракелде мураста кайта эле ушу Суяб деген шаар жөнүндө жаза берет. Мен бул кишинкини окуй берем. Бир күнү Көга Сабага бул аудан көлөмдүү болгон макаласын алып келиптир. Анан муну ичин ачып окугандан кийин баягы эмедеги интернетте чыгып аткан макалалары тиякта да жүргөн экен. Анан кийин
Мен дагы оюмда ошо болуп жүргөн. Бул суяп, бул Акбешимде бул токмак мунаранын жанындагы болушу керек. Бул киши менен жаңы ачылыш жасап атабы деген ой менде бүдөмүк болду дагы. Анан кийин бул кишинин берген макаласын анан кийин кичине кыскартып көлөмдүү болчу. Анан кийин Көгасова бердик. Бул макала жарык көргөндөн кийин мындай телефондо көбүрөөк звонок боло баштады да. Анан кийин бул кишини барып көрүш керек экен деп анан бир күнү анан атайын ушул жерге келдим. Келип анан бул киши үйдүн жанына тосуп отурду. Кочкордон келгенден сураштырып отуруп ушул жерге келип анан кийин мен жанагы бул кишинин жазгандарындагы мен да көңүл абдан кунт коюп карап окудум да. Ошол эле Бартольд, Аристов, Кызыласов, Миллер, Массон, мындан башка дагы тиги казактын тарыхчыларынан Байтилинди, анан кийин Горячеваны, анан кийин Байпаков. Мына ушуларды окуп көрүп, анан бу жердеги ошо кездеги Кыргыздын жерине келген тарыхчыларды карап кээ бирлеринин адашкандарын байкадым да. Анан кийин бул кишиден бир күнү анан кийин телефон чалып сурадым. Сиздин эмеңиз эмне, билимиңиз? Бул киши айтты, менин билим, биринчи билимим бул кино механик, экинчиси бул механик инженер. Анан механик инженер болсо бул кишини өтө кызыгып атканда бирдеке бар болсо керек деп. Анан ушуларды салыштырып окуп, анан кийин баягы тиги эмелердегилерди кээ бирлерин белгилеп, керектүүлөрүн жазып алып, анан кийин бияка келдим. Анан келгенден кийин бул киши менен жолугушуп, сүйлөшүп, анан кийин жанагы Сюан Цзандын жазган жери бар экен, ошо 633-жылы бул Кыргыз жерине келгендеги. Анан ошол жерде Кыргыз жерине келгендеги бул ушул Суяп шаарынын жана Суя шаарынын эме жагында дейт да, түндүк жагында. Анан кийин жана көлдөгү ошо 172 андан кийин барып 72 ошо мындай эсептегенде туп-туура ушул Кумдөөгө туура келип атат да, азыркы Кумдөөгө. Анан кийин ал киши ушинтип жазат. Бул жерде буудай, арпа, жүзүм жана башка жемиштер өсөт дейт да. Анан мен билгенден анан кийин бул Кочкордо бул алма деген араң бишчи эле, анан бияктагы акта жүзүм болсун деген ой келди. Анан ушинтип анан келип анан бул киши менен учурашып сүйлөшүп дегенде эле музейден баштадык. Музейде эми баягы өткөндө эмелерде да көргөзүлдү эле. Анан мындан башка да интернетте көптөгөн ушул бу жерден табылган артефактлардын көптөгөн эмелери бар, сүрөттөрү. Анан кийин мына ушуну көргөндөн кийин чыныгы эле ушундай болсо керек деген ой келди дагы. Анан мен бул эме сурадым. Ой, Кайырке, мага ушундай Горячеванын жазганы бар эле. Ма жемиштерди көрөйүн дедим эле. Жемиштерден көрсөм болобу десем, азыр жемиштерди көрөбүз деп. Анан чарбагына кирсек, айланайын, аяктагы өрүктөрдүн, бадыраңдардын, алмалардын бышкандары. Анан кийин эми берде жүзүмдү сурасам, мына жүзүм жаңы эмелерин отургуздум деди. Анан мен жүзүмдү мен билгенден бул өрүк жемиши менен кошо бышкан жемиш да. Анан кийин бул өрүк бышкандан кийин жүзүмдүн берде бышарына көзүм жетти. Анан ошентип бул киши менен анан кичине кыдырып эмелерин карадык. Каскан жерлерин көрүп, жанагы артефактыларын көрүп. Эми мынакей азыр ошо кездеги жерге келип көрсөттү эле. Ал убакта бул жер жабык болгон. Өзүнүн айтуусу боюнча бул жерде сууларды, мына ушул жерде суулар агып, ушул жерде толбой калган жерлери бар, ушул жерде суулар чыгып атты деди. Анан кийин өзү мынакей жанагы биз макалаларды жазып, анан теледен мындай берүүлөрдө сүйлөгөндө ошол жерде бул жөнүндө мен кеткенден бир чоң макала бергем, аны газет беттерине да жарыялаганбыз, интернетте да турат. Анан кийин эми дагы айтып атты, мына бөлөк жерде казды элек, бөлөк жерден дагы эмелер чыкты дейт да. Мына ушу дуалдардын казуулары чыкты дейт. Мына ошол жерде турабыз. Эми ушул жерде мынагы азыр биз көрүп турган жердеги бул өзү ушул бир чептин бир чекези деп атат бул жагында. Мына бул өзү имараттын өзү дейт. Имараттын өзүнө алганда мынагы дуалдын өзү 70 сантиметр экен, мындай. Каменированный. Биякта таш менен коюлган. Эми таш менен коюлганда бул өзү ошо кезде эле бул ташты
арганда жанагы сууктан, жаандан сактай турган кылып атайын өзүнчө койгон экен. Андан кийин барып бул жанагы мынагыдай кирпичтер, кыштар. Ал эми бул кыштардын өзүнүн дагы мындай бөлөкчө үн берип атпайбы? Мындай чапкылаганда. А биздин берки кадимки кыштарда мындай үн бербейт. Бу жерде ошо кездеги технологияда жана бариттер менен ушу таза топурактын аралашканы бу жерде да байкалып турат да. Анан кийин бул жерде мынагы шыбактардын бир 4-5 эме катмар болгон экен. Мына кече эле астык элек эме археологдор кеткенден кийин балдар казып шыбактарын түшүрүп жиберип берди атат да. Мынакей ошо шыбактардын мынагы эмелери, шыбактардын калдыктары да. Эми ушул жерди ушунчалык эмгек кылып, ушунчалык айтып жаткандан кийин муну биздин мамлекеттик деңгээлде чоң көңүл бура турган нерсе болуп атат да. Себеп дегенде бул жанагы өткөндө баягы бир кыргызды Сыян мактады деген жер макалада ошо кезде ошо Сыян Цизандын бул кыргызды аралаганда ушул жерден өткөндүгү, бу жерден барып тургандан кийин Суузамыр, андан ары таласка өткөндүгү, ошо кыргыз жерин бүтүндөй кыдыргандыгы жөнүндө жазгандагысы ошо Сыян Цизандын эмгектеринде бул өзү дааны көрүнүп турат да. Бу жерде чындык Суяб шаары ушул жерде, Суяб шаарды эмес, бу жерде Баласагын шаары дагы ушул Төбө Барадан чыгары, бу жерде чындыкка жакын да. Анан кийин бул кишини мен ушундайга баа бердим. Бул киши ар бир нерсени жанагы ошо жазып кеткен өткөн доордогу 19-кылымдагы, 20-кылымдагы, андан аркы жанагы 630-жылы келген Сыян Цизандын эмгектерине абудан ушул кунт коюп, ар бирин талдап, ар бирине маани берип, чыгармаларына чейин окуп, анан терде тигиндей жазылган, бу жерде мындай жазылган дегени бул ар бир эле мындай изилдөөчүнүн же болбосо тарыхчынын колунан келбейт. Анткени бул кишинин өзүндө мындай тубаза, кандайдыр ушул өзүнүн жерине, элине, ошо кезде орто кылымдагы тарыхый, маданий мынагы комплекстерин, ошо кездеги жанагы мындай салынган ушуга окшогон мынагы кыштардан өткөндө тиги эмеден да көрсөттү эле музейинен. Ошо полдун астында сырдалган сырларга чейин сакталгандыгын көрсөткөндө. Ошондо кыргыздын ошо жанагы орто кылымдагы шаарларынын ошондой тарыхый болгондо да шаарлардын тарыхый маданий курулуштарынын анык экени мынакей бу жерде көрүнүп турат. Себеп дегенде бул кыргыздын өзү ошо кезде орто кылымдарда маданияты дагы абдан өнүккөн, гүлдөп өскөн мамлекет экенин мына ушул жердеги табылгалардан байкасак болот да. Анан дагы бул кишинин бир мындай эмеге абдан берилгендиги ушудан турат. Бул кишиге көптөр азылгандар болуптур. Ушул эле айыл өкмөттөр каяктагы бул кээ бирлер айтып атат дейт, бул Кайырбектин башына таш тийгенби, же болбосо мунун башы бир эме жел тийгенби башына, бул каяктагы бир жерди казып, каяктагы бир талаадагы чополорду, карапаларын, сындыктарын алып келип эле көрүнгөн көрсөтүп эле жыйнап атат деп. Бул Кайырбектин бул жерде ал жыйнаган эмес, ошо кыргыздын ошо тарыхын окуп, ошонун маданиятына, өзүнүн качанкы бир мамлекеттин өзүнүн гүлдөп өскөндүгү жөнүндө ушу бир археолог казуулар болсо, ошондо баягы кыргыздарды мындай караңгы эл болгон, маданияты жок болгон, жазуусу жок болгон, бул тоо ташта көчүп жүргөн көчмөн эл болгон, буларда эчтеке жок деген сөзгө мына ачыктан ачык жооп бере турган мына ушу Кайырбектин 40 жылдан ашык эмгеги бул жерде көрүнүп турат. Же болбосо жөнөкөй киши бул мындай эмеге күйбөйт да. Мынакей өткөндө тетиги эмеге барганда Баласагын берди деп ошол жерде бир 4-5 метр жерди каскандагысын көрсөттү. А жерде атайын жана аркалардын тургандары, жана бөлмөлөрдүн тургандары. Эми ошол жерде табылган толгон токой жанагындай артефактылардын ошонун ичиндеги жанагы ошол убактагы жүргүзүлгөн соодадагы тыйындардын табылгандары. Бул албетте бул кишинин зор эмгеги деп койсо болот. Эми бул жерде мындан аркы эмеде атай мынакей археолог келип туруп
Солтыбаев келіп өзінен студенттермен бұл жерде қасқан екен. Бұл жердің Қайырбаевтың еңбегінде кенен бір зор бір тарихи келечек жатады да. Мына жерде ушундай биз тарихи бір ачык асмандын астында бір комплекске айлантып алсак, бул дүйнө элдери баягы Сиянын шаары сыяктуу терракот аскерлерин тапкандай, чоп аскерлер тапкандай, бу жерде ушундай ачык асмандын астында бір чоң тарихи маданий мурастын ошо тарихи эстеликтерин ошого боло турганына бул Кайырбаевдин зор эмгеги келечектүү экенине мен ишенем. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер эмеле көргөн ушул дубалдын калдыгы жер астында калган. Муну 88-жылдары силоско яма касып атканда бир дубалдын калдыгы чыккан экен, Көкташ деген жерден. Азыркы дубалды каскан дубалдан түз барганда 3 километр, ал эми жол менен айланып барганда 5 километр аралыкта жайгашкан жерде муну кыштан салынган архитектуралык үлгүдөгү зданиянын бир дубалын мына көрүп турасыздар. Мына ушул дубалды, ушул жерди Баласагын шаары болгон деп, ошол Кумдөбө турган жер менен ушул чөлкөмдө Кочкор өрөөнүндө бир 5-6 шаардын болгондугу тууралуу айтып, Коңурбаевдин макалаларынан окуп, анын айтканына күбө болуп келебиз. Ал эми ошол жерди Коңурбаев бул Баласагын шаары ушул жерде болгон деп өзүнүн пикирин айтып келет. Ал эми окумуштуулар болсо, биздин археологдор бул жерди Ханака деп, мындайча айтканда Ханака деген баягы чилтеңге отургандар жер астына атайын салынган ошо бөлмөгө кирип алып 40 күндөп жердин астынан чыкпай, жарык көрбөй ошо Кудайга табынып сыйынгандыгы жөнүндө айтылат да. Ал эми Суансияндын жазуусунда бул киши ошол Суяб шаарында 10дон ашык Ханаканын бардыгын жазган да. Анан бул бир чети андай дейин десек, бул жердеги Союздун убагында азыр деле жерди айдаганда тракторлар 20-40 сантиметрге чейин жерди коңторгондо кирпичтердин чыгып аткандыгын бир эле Коңурбаев эмес, ошол жердеги тургундардын көпчүлүгү эле буга күбө экен. Алар дагы өздөрүнүн пикирлерин айткан. Ал эми ушунчалык көп жерден кирпич чыкканда бул кандай болот? Анда элдин баары эле Ханакага отуруп калганбы деген дагы ой келип, анан ушул нерсени биз дальше мындан ары дагы издей баштадык. Анан мына Манас дастанында Алтын көл, Мис көл, Жез көл, Күмүш көл, ошондой эле Муз көл, Туз көл, Кайнак көл деген 7 көл болгонун, 7 көл ошол тоонун баштарында жайгашып, ал эми тоонун ортосундагы ойдун да Кызыл шаар деген шаар жайгашкандыгы тууралуу айтылат да. Бул эми усундардын убагындагы деп Манас дастанында айтылгандыктан, бул жерде ушул 7 көлдү Кытайдын императорунун атайын жашыруун тапшырмасы менен бул душмандарын, усундарды жок кылуу үчүн атайын жигиттерин жиберип, бул өзүнүн баягы салыктарын, төлөмүн убагында жеткизип, ошону менен кошо жүктөргө артып, тыңчыларды, жигиттерди жиберип, анан ошол 7 көлдүн түбүн жарып жардырганда, анан бүт ошо шаар, Кызыл шаар суу астында, жер астында калгандыгын тууралуу айтылат экен. Мына ушул жагынан алганда, ошол 10-кылымда 920-930 жылдар аралыгында бул шаардын жок болгондугу тууралуу айтылат экен да. Мына бул жагынан алганда биз буга дагы кандай далилдер бар болду экен деп карап көрдүк, издеп. Анан ушу Кочкор өрөөнүндө Кыргызстандагы биздин жарандарыбыз, замандаштарыбыздын баары эле биле берсе керек, туз шахтасы бар. Туз менен муну астма, өпкө оорулары, дем алуу органдарынын ооруларын дарылаган бүгүнкү күндө дагы ошол курорт бар.
туз менен дарылаган. Мына ушул курортто болгонубузда ошол туз шахталарын аралап жүргөндө ошол жердеги жигит бизге айтып берди, мына могу жерде кийиздер табылган деп. Анан ошол кийиздерди таап, кийиздердин, ала кийиздин, шырдактын жана ошондой эле топостун терисинин баягы калдыктары чыкканын көрдүк да. Анан ошону тартып келдик. Анан баарынан кызыгы ошол 1 метр аралыкта ылдый жагы туз, анан өйдө жагы туз, ортосуна баткак топурак толуп калган. Ал эми ошо топурак менен туздун ылдыйкы катмарында ала кийиздин, шырдактын, жанагындай топостун терилеринин калдыктары калганына караганда, ошол байыркы замандарда эле ошол Кочкор жергесинен туз кенин казып алган шахтерлор, мындайча айтканда, ошол астына алдына ала кийиз салып, шырдак салып, анан кийин тузду казып алып чыгарышкан окшойт. Анан ошол мезгилде жанагы суу келгенде баткак менен кошо ылай топурак менен алып кирип ошол эмелерди басып калгандыгы тууралуу биз өз көзүбүз менен көрүп тартып келдик. Туз шахтасын жасатууга катышкан бүгүнкү күндөгү белгилүү академик, доктор Омурбай Нарбеков агайдан сураганыбызда ал төмөндөгүлөрдү айтып берди. 89-90 жылдары жанагы Кочкордогу чоң туз санаториясын куруп иштеп баштаганда бир ошол кереметтерге жолуктук эле. Туздун өзү таш туз, бийиктиги бир 70-80 метр бир ошондой бийик жерде. Анан ошону комбайн менен больница куруп каздырып атканда ошол жерден топостун терилери, жана кыргыздын шырдагы, ала кийиздин үзүндүлөрү кастырып атканда чыкканда, биз анда тарыхты терең изилдеп эле бул бир кайдан келип калды, бул бир керемет го. Ушундай бийик катуу туздун арасына булар кайдан келип калат деп таң калдык эле да. Илгертен эле ошол туз казып, кыргыз эли туз менен кошуна мамлекеттер менен алака кылып атканда, ошо ал убакта эми техника жок, кол менен казып, анан баягы астына топостун терисин же болбосо ала кийиз же шырдак салып коюп, кол менен казып жүргөн экен да. Анан азыр эми силер азыр көрсөтүп аткан жанагы сүрөттөрдүн бардыгын биз ошо кийиз бойдон, тери бойдон көргөнбүз да. Бирок кайдан эмне экенин ал убакта ойлонбой эле биздин бар максатыбыз эле жана туз больницаны куруу болчу да. Ал эми Кочкордун жанагы азыркы туз больницасын айтсак, бул дүйнөлүк деңгээлдеги эң чоң кыргыз элинин даңкын чыгара турган, кыргыз элинин мактана турган курулуштарынын бирөө да. Биз ошол чоң туз аркылуу Советтер Союзунун убагында 15 000 кишини дарылап, жанагы астма, аллергия, ринит, аллергический ринит ушулардын бардыгын дарылап чыгарганбыз. Силер азыр сүрөтүн көрсөтүп атсаңар, биз ошол убакта казып атканда теринин өзүн, ала кийизди, шырдакты көргөнбүз. Бирок ал убакта биз кайдан эмне экенин ойлонбоптурбуз. Жерге өлгөн тумшукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, орголорго Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул тартып келгенден кийин биз ушул бул чоң табылга болуп атат. Өткөндө ОРТ канал, бул биринчи канал, ошо биринчи каналдан берип атат. Азербайжан жеринде байыркы шаардын тому табылды деп. Ал жерде бир тизилген таштарды эле көрсөтүп, ушул фундаменти болуш керек деп бүт дүйнөгө жар салып атат да. Ал эми бизде Кыргызстанда өзүбүздүн ушул жергебизде байыркы шаар болгондо дагы кыштан салынган шаар, анын үстүнө ал кыргыздын шаары экендигин далилдеген, ошол кыргыздын оюму салынган карапанынбы, самоордунбу чоргосу, ошондой эле жанагы шамчырактардын чоргосунда дагы кыргыздын оюмдары салынган, ошол сыныктары табылып, ошол биздин Кайырбек
жердешибиздин үй музейинде тургандыгына күбө болдук. Ошондой эле карышкырдын башы салынган балдардын ышкырыгы, аттын башына салынган балдардын оюнчугу, ушул сыяктуу көптөгөн артефакттарды чогулткан экен. Мына ушулар ошол жерден табылгандыктан, ошол жыл бир кезектеги ушул Кыргыз империясынын борбору болуп, борбору кызыл кирпичтен салынгандыгы, ушул кирпичтердин дагы бир эле типте эмес, ар кайсы зданияларда ар кандай размердеги, бирок бардыгы бышырылган кыштан салынган. Айкөл Манас дастанындагы кызыл шаар мына ушул шаар болсо керек деген бүтүмгө келдик. Урматтуу теле көрүүчү, мына ушул министрликке алып барып, ушул табылгалар боюнча атайын Кыргыз Республикасынын маданият министри Алтынбек Максутов мырза менен жолугуп, ушул момундай табылга болуптур деп ал кишиге көрсөткөндөн кийин ал дагы ынанып ушул иш боюнча атайын археологторду чакырып, анан бир иш планын кийинки жылкыга киргизе тургандыгын айтты. Мына ушул жыйындан дагы үзүндүнү көрүп коюңуздар. Жерге өлгөн тумсукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, орго Бул баягы Кочкордогу кумдуу эле? Кумдуу. Кумдуу боюнча буга чейин дагы көп биз дагы угуп аттык, бирок канча жылдан бери, Совет доорунан бери жыйылып келаткан көйгөйлөрдү бир жылдын ичинде же бүт баарын алып кеткенге кыйын экен. Ошон үчүн бирок дагы эң жакшы убакытка чейин деп жүрө берсек, чөйлүп жүрө бербеш үчүн баштай берели деп атабыз да. Ошон үчүн могул боюнча мен өзүм толук түшүнүк албайынча мен премьер-министрге же президентке түшүндүрүп бере албайм бул боюнча. Ошон үчүн сиздерден толук маалымат алып, мына көчөгөнү байып келген болчу. Сизге рахмат. Эми интернеттен да көрүп жүргөм, бирок баягы убакыт жетпей аткандан такташсак, мага бүт баарын жакшылап түшүндүрүп берсеңиздер. Канча территорияны ээлейт, кайсыл жагы кандай мыйзамдарды, эмне керек, эмне требуется, ошондо бир иш жылмак да. Так формально кылып жөн эле мындай деп калып деле бүгүн мындай болуп атат, анан акча жок, анан кийин аны минтиш керек деп сөз менен бүтүрсө эчтеке бүтпөйт. Ошон үчүн давайте основательно баштай турган болсок, баштайлы. Эгерде бул чоң глобальный иш болуп калышы мүмкүн да мамлекеттинчи. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек, ошол жөнүндө сиздерден угайын дедим эле. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына бүгүнкү биз берүүбүздө Кыргыз жергесинен табылган байыркы кыргыз маданиятынын, кыргыз очогунун, кыргыз ордосунун, кыргыздын ордо калаасы болгон шаардын, кызыл шаардын, кызыл кирпичтен салынган имараттын калдыгын мына жакынкы эле күндөрдө биздин археологдор казып тапкандыгы тууралуу, ошондой эле спутниктен тартылган сүрөттө ошол жер астында имараттардын бар экендиги көрүнүп турат карайып. Мына ушуларга биз күбө болуп, ушулар жөнүндө сиздерге айтып бердик. Кудай кааласа, быйылкы жылдын этегине чейинби, кийинки жылдабы ушул кыргыздын байыркы маданиятын далилдеген шаар табылып атат. Мына ушуну кыргыз журтчулугу ушуга көңүлүңүздөрдү буруп, ушуга биздин өкмөт жетекчилерибизден, ошол жергиликтүү элден өтүнүп, ошол жерди талкалабай, ошол жердеги кыштарынан меш салганы алып кетип аткан деп Кайырбек мырза чыркырап атат. Канча жолу табылган, 88-жылы, 11-жылкы казууда табылган кирпичтерди элдер талап тоноп кетип аткандыгын айтып чыркырап макалаларды жазып атат. Ал эми биз ушул өзүбүздүн тарыхыбыз, жаңы табылган табылгаларды сактап, муну корукка айландырып, мамлекетибиз тарабынан корuk болуп, эгерде ошол жердеги имараттарды касып алып, муну тарыхый жана туристтик жайга айландырсак, чыны менен биз Кытайданбы, башка дүйнөдөнбү келип, Либайдын кайда жашаганын сураган замандаштарыбызга бир эле бурананы көрсөтүп, тим болбостон ошол жакты да көрсөтсөк, бул Кыргызстанга көптөгөн инвестициялардын, туристтердин келип
алар аркылуу инвестициялардын келерине шек жок. Мына урматтуу телекөрүүчү, шуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүн биз сиздерге байыркы Кыргыз шаары жөнүндө айтып бердик. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.